Assalamu alaikum. Ардактуу жерге тал жергестин тургундары, эжейлер, агайлар. Арыстан эмнени талап кылат? Арыстан этти талап кылат. Кой менен эшек чөптү талап кылат. Бирок адамдын эң талап кылган нерселерин бул адилеттүүлүк экен. Эгерде 2 класс бала менен 7 класс баланы күрөштүрүп коюп, 7 класстын баласы жеңип алса эч ким кол чаппайт экен, адилетсиздик болуп калды. Азыр балдардын мугалимдерден эң көп күткөн нерсеси бул илим билимден мурда да адилеттүүлүк экен. Балдардын ата-энеден күткөн дагы эң чоң нерсеси адилеттүүлүк. Сиз дагы адилеттүүлүктү каалайсыз. Келин болуп келдиңиз эле жеңе. Эже, карындаш. Сиз канча менет кылсаңыз деле шаарда келген бир келини анча мынча көйнөк алып берип койсо, айдан жылда бир келип койсо, ошону мактай берсе кайнеңе тартып каласың. Оту менен чыгып, гүлү менен кирем, кызматын мен кылам, ал бир келип кетип эле ушунча кадыр барып табабы деп ичиңден тартып каласың. Ошол сыяктуу мен эмнеге ортого турдум? Бул жакта таарынбасын дедим, бул жакта таарынбасын дедим. Бул чындап эле мен риторикадан сабак берген, элдин алдында сүйлөө деген этикет бар, ошондо ортого туруш керек. Анткени адам табиятынан таарынчак болот экен. Өзү билбей эле бул жакта тургандар таарынбайт. Эмнеге тияка туруп алды деп. Өзү билбейт экен, анын подсознание деп коет. Кээде байкайсызбы, идиш жууп атканча эле үйүңө таарына бересиң. Мен келем, менден иштейм, тиричилик кылам, тамак жасайм, анан идиш жууйм, үйдү жыйнайм, ал келет да бутун тырмап телевизор көрүп жатат. Кичине жардам берип койсо болбойбу деп ичиңден үн сүйлөй берет, тилиңден чыкпай туруп. Адам ачуусу келгенде, бирөөгө таарыганда, капа болгондо, ал биринчи өзүн бузат, анан чөйрөсүн бузат экен. Сен ачууң келип атканы учпасаң деле билинет. Телефондон атаң менен апаңа чаласың, атаң менен апаң алло дегенде билип коесуң, туурабы? Жини келип аткан. Ошон үчүн ачууланбай жашайлычы. Адамдын ачуусу көп нерсени ажыратып коет экен. Биринчи, ачуу менен досуңа бир жаман сөз айтып аласың, көңүлү калат, достон ажырайт экенсиң. Ачуу менен адамдардын көпчүлүгү талак деген сөздү айтып алат экен, үй бүлөсүн ажырап калат экен. Ыйлап келгендер бар дейт. Айланай, мен аялымы жакшы көрөм. Аялы да айтат дейт. Мен да күйөөмү жакшы көрөм. Эмнеге айттың? Ачуу менен айтып алдым эле. Бүттү. Тамашалап айтсаң да, ачуу менен айтсаң да, ойноп айтсаң да, талак деген түшүп калат. Ошон үчүн айланайындар бул үй бүлөнү буза турган нерсе. Ден соолукту буза турган нерсе. Адам ачууланып отуруп, акыры рак болот экен. Боор ууруйт экен, нерв калбай калат экен, эрте карыйт экен. Ошон үчүн ачууланбайлычы. Ачуулан адамды эртеден ажыратат экен. Ачуу менен бирөөнү бир муштадым, бир жери сынып калды, нокаут болду, милицияга кайрылдык, амалып кетесиң. Ошон үчүн ачууланбаганга үйрөнөлүчү. Япондордун ачууланбаш үчүн жакшы бир нерсе бар. Япон керебестерден китеп берип коесуздар, кичинекейдике. Караңызчы, ушунчадан келип туруп турган жумшай баштады. Кene мага жакыныраак келип койгулачы, макулбу? Ачууланбаштын жолун айтайынбы? Ойду өзгөртөлү да. Мисалы айттым го, Япондун бутун төөлөп алсаң, мен көңүл бөлбөңүздөр. Бир кыймылдап койсо элдин баары ошондо карай берет, бизде түшүнбөйсүң. Чоң рахмат кызым, бияка окуп коелу. Ачууланбастын жолу жөнөкөй эле техникасы. Качан ачууланбайсың? Качан оюң жакшы болсо ачууланбайсың. Актай бер. Бирөө тыкылдаттың, эшигин ачпай койду, үй бачыш бир кир жууп атканда келип алган окшойм. Мен укпай калды го. Аялыңа телефон чал. Албай болсо бир гудок кетет, 2 гудок кетет, 3 гудоктон кийин кыямат кайым башталат. Кийин калганда албайсың мен. Телефонду эч жака чукулайсың, мен чалган эле деп урушпай, балким ал памперс алмаштырып аткандыр, балким үнүн өчүрүп коюп идиш жууп аткандыр, баланын кийимин үтүктөп аткандыр, бала менен чогуу сабак даярдап аткандыр, актай бериш керек экен. Мен деле кээде ошондой боломбу деп ойлонуш керек экен да. Япондордун бир жакшы жери, эжеке Япондун бутун тебелеп алсаң, Япон сага таарынбайт. Неге билесизби? Ал мен ойлонуп өткөндө мен бутумду туура эмес жерге коюп алган окшойм деп ойлонот. Ошон үчүн урушпайт. А бизде мына жаш эле балдардын бутун тебелеп көрчү. Көзүңө карабайсың дейт. Анан ал эле бул эле десең, жүр чечке, арык болсо деле мынтип болсо жүр чечке сүйлөшөт. Мен Словакияда болдум. Словакияда бирөөнү бетке бир муштасаң 3 жыл камалып кетет экенсиң. А бизде болсо азыр бой без правилды жоюп койду. Туура эле кылды, эмнеге билесиздерби? Бой без правилды бизге кереги жок. Көчөдө Бишкекте күн сайын бой без правил. Экөө бири-бирине жол бербей койсо эле түшүп мушташып атпайбы? Көрүп атпайсыңарбы видеону? Ошон үчүн ачууланбайлычы, жеңелер, күйөөлөр эле ачууланбагыла. Жаман ой ачуулантып коет экен да, мисалы түнкү саат 11ден кийин мындай баштасаңар каякта жүрөт болду экен. Телефонду чалсаң албайт, мынтип баштайсыңар. 12ден баштап адеген мынтип аткан болот экен да, баягы аман эсен келсе экен, мына жол тайгак, жолдо кырсык учурабады экен депчи.
саат 11-ге чейин ушинтет экен. 11:30-дан баштап эмне келбей атат, 12-ден баштап ушундай жолдон тайгаланып арка моюн алдырганса экен деп баштайт экен. Бирөө айтат экен да, менин күйөөм чото кеч келе баштады, бирөөнү таба алган окшойт. 3-4 күндөн бери ушинтип атат, 12-ден 1-ге чейин күтөм, келбейт, экилер да келип атат десе, эмнеге андай жаман ойлойсуң, балким жолдо кырсык учуруп авария болуп калгандыр деп коет, андайлар да бар. Ошон үчүн берекелер мындай күлүп жайнап жакшы ойлогонду үйрөнөлү да, жакшылыкка бура берели. Бирөө жарым тойго чакырбай койдубу, эмнеге таарынасың? Ал анын укугу. Кимди чакырат, кимди чакырбайт өзү чечет тойдун ээси. Анын балким себеби бардыр, каяктан билесиз? Тыкылдаттың, үйдүн ичинде отурат, ачпай койду, таарынбай кет. Эң бактылуу адам ким дейт? Өзүнө тиешелүү эмес нерсеге аралашпаган адам. Кээде сен деле күйөө менен урушуп отурсаң, көзүң шишип калган, ыйлап отуруп бирдекеге ачууланып. Настроениең жок, бирөө тыкылдатса түштейсиң да, туурабы? Ачсаң бирөө кирсе, кызмат экенди көрүп калбасын, кемшилигимди көрүп калбасын дейсиң. Же билбейм, бир кырсык болуп бир жерин жара болсо, ошону алмаштырып аткан адам болсо ачпай эле коелу дейт да, туурабы? Ошон үчүн эч качан таарынбаганга үйрөнөлү. Баардыгы Кудай таала адам болот деген адам таарынбайт. Бирөө сага жамандык кылса деле, бул Кудайдан келген сыноо, бул жөн гана себеп болду десең ага таарынбайт экенсиң. Бүгүн сага жамандык кылган адам Алла таала кааласа бир күн сага жакшылык кылат. Ошон үчүн акыл өзгөрүп турат. Балдарым, акыл өзгөрүп турат деген пикир айткан жокмун. Мына эжекелер, ата-энелер окшойт эжеке. Ата-энелер бул китептерди аягында айтам. Бир гана китепти белекке берем. Бирок алган китептерди өзүңөр аласыңар деп. Китепти тегеле эч качан жөн бербегиле да. Жөн берилген китепти окубайт. Мына ак үйдө жүргөндө жазуучулардын бир жаман сыпаты бар. Келет дагы ак үйдөгү чоңдорго бирден белегин китебин белекке бере берет. Алар чоң рахмат, ошо ойдон тияка коюп коет, ачып да койбойт, чаң басып жата берет. Анткени бекер экен. Мен 20 жылдыкка баратканда бүт чоңдорго кирип, китебиңизди алып кетсем болобу? Карабай туруп айтат, алып кете бер. Ошонун баарын айланып барып берген. Бир адамдан бир китеп долбоор болгондо мен ошол китептерди алып келип берет элем. Бесплатно алып келип бермек, жүздөгөн китептерди. Ошон үчүн адам окугусу келсе, өздөрү алып окусун, тиякта. Ошо менин китептерди чыгаргандар алып келип койду. Эми айта турган нерсе мына. Ойлобогул ошол жерде отура беребиз деп, урматтуу окуучулар, бир учур келет, муну орунга силер отурасыңар. Бул орунга силер отурасыңар. Силердин ордуңарга силердин балдарыңар отурат. Анан аларчылар неберелерге отурат ушул орундарга. Азыр мугалимдин кадырын эмнеге билбейсиң, атаңдын, апаңдын кадырын эмнеге билбейсиң, сен балалуу болуп көрө элексиң. Ошон үчүн мен 3 айлык кызым реанимацияга жатып калган. Күн сайын ыйлап болчу. Түн менен ыйлап чыгат болчу. 12-ден баштап 3-кө чейин пландаганда ыйлайт. Мен иштейм, чарчайм, бир бөлмө үйдөбүз, байкуш аялым кыйналат анан эмнеге мынча ыйлайт? Өзүмчө капа болот элем да. Бир күнү денесинен тактар пайда боло баштады, ичиндеги кан сыртка чыга баштады, бир оорус себептен. Барсам алып калышты. Кечинде барсам мурдуна таап койгон 3 айлык кыз элестетип көрсөңүз, мурдуна баягы аппарат тагып койгон. Ыйламак тургай көзүн араң ирмек. Ошондо билбедимби баланын ыйлаганы чоң бакыт экенин. Үстүндө турам. Садаган кетейин кызым, ыйлап койчу деп атыр. Ыйлаган акыбалы жок. Врачтар ата менен апа эмес, аларда мээрим жок. Анткени бирөөнүн баласы да. Ыйлаганда деле карабай койгон окшойт. Күчү да кеткен, оорундатат. Кызым ыйлап койчу деп тур. Садаган кетейин, ыйлап койчу. Ушунчалык корктум, балким экинчи ыйлаган укпай каламбы деп. Ошон үчүн балдар анча-мынча балалык кылса, ачууланбайлычы. Ошон үчүн бала да идиш сындырып койсун, урушуп атасың, атайлап бир дагы идиш сындырбайт. Капысынан түшүп кетти, идиш маанилүү, баланын көңүлү маанилүү. Ачам болсо ушинтесиң дегенди кошуп коебуз. Бир сындыр айтабыз, ачам болсо ушундай, сен колуң тисе эле сыңар. Вообще сен адам болбойсуңга, сен эмне шым бора болгонбу деп. Ошентип отуруп бала өзүнө болгон ишенимин жоготуп кетет экен, окуп калат экен. Ошон үчүн идиш сынса, эчтеке эмес болом. Баштан көздөн садага, алтын башың аман болсун. Мындан да сонду келет экен. Бүттү. Илгерки заманда бирөө болгон дейт. Конок келиптир. Конок келгенде чай көтөрүп келет экен. Жаш бала экен да. Чай көтөрүп келатып, келиңиз эжеке, чай көтөрүп келатып, коноктон сүрдү экен жаш бала да. Конокко жакындаганда чалынып кетип, чайды төгүп, чайник сындырып алат экен. Биз болгондо эмне кылат элек? Эми коноктун көзү урушпасак да жок дегенде көз менен мынтебиз дейт.
Ушулчу ургандан да катуу тиет. Балдардан сурасаңар. Булчу ушудан көрө уруп ийген жакшы да. Ап кел да. Бала ансыз да шагыстырып турат, ансыз да чөгүп турат. Уят болуп калды. Эмес табийиндердин заманында бир патва данышма адам болгон экен. Ал кантип реакция кылган билесиздер? Ал айткан экен. Садаган кетейин бала. Ушундай берекелүү боласың, ушундай беришем боласың. Сенин колуңданчы гилемдер чай ичиш керек да. Сенин колуңдан гилем чай ичти. Азаматым. Эми кийинкисин конок кап келип бере деп чыгарган. Кийинкисин конок ичсин балам. Азаматым. Кайра ошону чыгарып атат. А биз эмне кылабыз? Сен ап келбей эле койчу, сен ап кел, сен ап кел. Ошон үчүн балдарда ишенич жок болот да. Коркуп калат. Бирдеме кылыштан коркуп калат. Сени көзүнчө сүйлөштөн, басыштан, жашоодон коркуп калат адамчы. Ошон үчүн чет өлкөлөрдүн реакциясын көрсөтүп аткан калктардын баласы бир нерсе сындырып койсо, эчтеке болбогондой. Ошону бир вайн деп коюптур, жаш балдар билишет. Вайнга бирөө тартып коюптур. Ыйлап отурат бирөө америкалык айыл деп жазып коюптур алдына. Анан баласы келип, апа эмне болду деп кичинекей бала сураса, кичинекей эмес кызым, көзгө чың кирип кетти деп быйын жашырып атат. Баары жакшы депчи. Анан дагы бир ошол эле кыз тартып атат, ыйлап атат. Анан кыргыздын аялы деп жазып коюптур. Ыйлап аткан мезгилде баласы келип, апа эмне болду десечи, мындай карап туруп, чокун. Сен эле жетишпей аттыр, жен тогуздай болбой, көмүрүмдү кыра албай жогорчу атаңа. Той коздуңар, өлтүрүп таштайм. Айланайм, бул сөзү сөзүнөн кийин өзү. Бул адам өмүр бою таасир этип коет. Ишенбесеңиздер, азыр мен катуу сөз айтып келсемчи, денедеги мындай бир балта менен чапсам делечи, дененин жарасы айыгат экен, бирок жүрөктүн жарасы айыкпайт экен. Бир арыстан менен бир адам дос болуптур да. Анан арыстан адам менен ушу дос болуп, ушундай жакшы көрүп жүрсө, бир күн эт жеп келсе, тишиңи жууп келбейсиң, этти көп жеп аласың деп коюптур да. Анан арыстан унчукпай кетти дейт. Кетип анан кайра келип туруп, балтаң барбы деп бир нерсе башыма чапчы дептир. Жок, чапсаң досуң болсоң чап дептир да. Анан башына бир чаптыр. Кан аккан бойдон токой кирип кетти. Арадан бир күн өткөндөн арыстан жакшынакай эле болуп жүрөт экен, анан кийин дос айтыптыр, досум, өзүң чап дедиң, чаптың, баягыда канжалап кирип кеттиң эле, бирок жакшы эле жүрөсүң десе, сенин балта менен чапкан жериң айыкты, бирок баягы тишиңи жууп ал деп элдин көзүнчө айтканың дагы эле жүрөгүмдө жүрөт деген экен. Ошон үчүн балдардын кемчилдигин элдин көзүнчө айтпайлы, айтсаң дагы жалгыз айт. Жалгыз айт. Биз болсо доскага чыгарып алып туруп, өрнөк албайсыңбы? Асандан эмне кем, Үсөндөн эмне кем? Мындан ага пайда жок болгону Асан менен Үсөн менен баланы душман кылып койдум. Мына, бирөөңөрдүн көзүн көрсө, бирөөңөрдү мактаган силерге жагабы? Эч кимге жакпайт. Мисалы, түкүнчөнү карабайсыңбы? Түкүнчөнүн баласын бүт эле элдин балдары дейбиз. Айланайын, бирөө келип аялың келип алып туруп, түкүнчөнүн аялын карасаң, ошондой болосуң десем дейсиң, башына бир чабасың. Колду тапкыр болсо тапкыр менен, дагы эмне болсо, көмчөбүч менен чөмүсү чапкың келет. Айланайын, бирөө менен адамды салыштырба. Салыштырсаң ким менен салыштыр? Өзү менен өзүн салыштыр. Кече мындай элем, бүгүн көбүрөөк жаттапсың, молодец. Сен 5 жыл мурда мындай болсуң, быйыл өстүң. Өзү менен өзүн салыштыр. Бирөө менен бирөөнү салыштырганда аябай катуу тиет адам. Ушул нерсе бар. Ошон үчүн душман болбош үчүн биринин көзүнчө бирине мактаба, биринин көзүнчө бирине белек бер. Берсең дагы баасы бирдей бер. Мен ателерге айтат элем, ээрчиткенде дагы адилеттүү бол. Бизде бир чоң адилетсиздик бар. Кандай адилетсиздик айтып берейинби? Аны эң кичинекейлери билбейт. Калгандардын баардыгы билет. Бирдеке болсо эле, уруша кетсе эле, сен чоңсуң го. Уктуңарбы ушул сөздү? Сен чоңураксың го. Айланайын, ал сага чоң көрүнгөнү менен кичинекейли бала, бул 3 жашар, бул 5 жашар. Сен анткени менен буга адилетсиздик катар сезип. Биз балдарды дакан сукканды да билбейбиз. Акем уруп койду десе, эркек балада арзан чөлө деп койсоң бүттү ошо менен. Сага экинчи сырын дагы айтпайт, ичте бук болуп жүрө берет. Анан кийин баштайт ана мушташканды сөккөндө өзүн өзү бир проблемага туштаган. Укканды үйрөнөлүчү. Өткөндө бир айтат, балам мени укпайт. Эмне укпайсың? Анткени сен да укпайсың. Өткөндө аялым экөөбүз ушул атабыз. Кичинекей кызым келип айтып атат. Апа, экөөбүз ушул атабыз. Аялым экөөбүз. Келип алып, апа деп жаш бала, анын бар экенин билбей эле мындай жоктой эле укпай эле сүйлөшүп атат да. Мен айттым, угуп койчу, мына сага кайрылып атат десем, укту, кантебейсиңарбы? Не. Ошондон кийин кантип бирдеме айткысы келсин балачы. Биринчи балага жооп бер. Бала ошон үчүн балада. Ал токтосуз сүйлөшүп келет. Апа. Ал чоң бала адам эмес да. Экөөбүз сүйлөшүп атат. Сөзүмдү бүтүрүп алайын дебейт. Ошон үчүн ал жаш бала.
Ошон үчүн биринчи жаш балага жооп бер. Анан мен күтүп турам, атасы коюп турсаң 1 минутта сен эмне? Биринчи мага жооп бер демекпин. Ошон үчүн балдардын качы мамиле жагынан келеле проблема өзүбүздө деле бар. Бир маселе айтабыз. Биз деле урган эле бар. Жакшы эле адам болдук. Каяктан билесиң жакшы адам экенин? Азыр тест өткөзөйүнбү кандай адам экенин? Өзүңөр мындай баа бересиңер да. Адам өзүнө жакшы көрүнө берет. Бирок анын кандай экенин бир Алла Таала билет. Бир гана кыздын кемчилиги апага көрүнбөйт экен. Эмнеге? Анткени сүйөт өзүнүн кызын. Сүйгөн адамдын кемчилиги өзүнө көрүнбөй калат. Ошон үчүн жигиттер бирөөнү сүйүп калдым деп эле башты жоготкойбой кичине акыл жүгүртүп койгула, макулбу? Адам сүйүп калганда кемчилиги көрүнүп кеткен айланардыга үйлөнгө, мен билем десе болбой, жок, ушуну алам, көздү жумуп алгансың. Анан үйлөнгөндөн көздү чоң ачып алып кемчилигин карайт десең, сен ушундай жагың бар беле? Андай эмесилең го деп. Ошон үчүн менин апам айтат, үйлөнөрдө көздү чоң ач, жакшылап кара, үйлөнгөндөн көздү жумуп туруп кемчилигин көрбөй жашат. А биз болсо үйлөнгүчөктү сүйөм, күйөм, андай жок, идеалдуу, мен ошон үчүн жанымды берем, үйлөнгөндөн баштап тамагың жакшы эмес экен, үнүң андай экен, басканың мындай экен, атаң айткан жокпу, апаң айткан жокпу, тарбияң жок беле деп отуруп, ортодон мээри мухаббаттын бардыгы кетет. Аялды сындасаң, аялдын жүрөгү ооруйт. Сага болгон сүйүрмат азаят, сага болгон сүйүүсү азаят. Аялды только мактап көтөрүш керек, эркекти да мактап көтөрүш керек. Эркекти бир формуласы бар. Жеңелдер эркектерге теңелбеле болгулачы. Өзүңөр ушуга тийсең бактылуу болот деп тийдиңер эле кана бактылуу болмок. Албетте, ошонун өзү бактычы, бирок эркектер катуу айткан сайын көңүлү чөгө берет. Өзгөчө бүт дүйнө тебелип атса дагы аялы көңүлүн көтөрүп турсачы, эркек аябай өсөт экен. Бирок бүт дүйнө көтөрүп турса дагы аялы сен адамсың деп, койчу сен дейлер толтура. Андан көрө дей бере турган болсо эркек акы жок болот. Ошон үчүн эркекти азаматын, кыйынын, эгер жумот болсо дагы, сараң болсо дагы, анча-мынча адашып кетип 20 сом берсе мен беришем деп койгула. Эртең өзү айтабыздар, 2 сом берейинби? Анан бүгүн карасаң 2 сомдарды беребиз. Мактай бериш керек, эркек ошол эле жеш керек. Анан ушундай жерге тийсе дагы сен жакшы деп туруп эшикке чыгып кеткенден сенден көрө ит жакшы деп жешет. Ошон үчүн апалар, эжекелер, мен бүгүн силерге айткым келди. Мындай балдарыбыз бар. Мына кыздардын, балдардын өңдөрүн карап отурам. Келишкен, өңдүү, акылдуу, ыймандуу кыздар мындай. Жүздөрүнөн нурлар билинип турат. Булардын шоктоңуну делечи эжеке, нормалдуу нерсе. Биз тескерисинче адамдын табияты бар да. Мисалы куштун табияты учабы? Учат. Булбулдун табияты сайрайт. Кашкырдын табияты койго кол салат. Бирок баланын табияты ошол экен, ойнош керек экен да бала. Ушунда ойногусу келе турган ошол уракта оң колду көтөрөбүз, сол колду көтөрөбүз, сол колду коебуз, оң колду коебуз, болду, тынч отур дейсиң. Байкуш баланын балалык нурда болот экен, бирде болсо өлтүрүп коем, кормен ата урчу. Ошодон баштап байкуш бала көңүлдүү оюн. Үйгө келгенде дагы муну кыл сабак даярда, ойноп ал деген эч ким жок. Анан ошон үчүн өмүр бою жаш болобуз, мен да жаш болом. Сиз да жаш болосуңуз. Өзүңүз менен теңдер көргөндө өзү жерге мындай баштайсыңбы? Мен 77-лерди көрсөм мен ичке коюп эле мойнун кайра баштайм. Анткени жаш бала баягы мынандайда жаш баланы утатып койгон, ошону кайрылып келет. Тамашташкым келет, кыйкыргым келет, өкүргүм келет, сенесиңерби? Ойлоп атасыңарбы? Кадырбек Дайбек. Ошон үчүн ким жакшы сөзгө тойбой калса, бир техниканы айтайынбы? Атаңар менен апаңар жакшы сөздөргө тойдуруп койгондар, кандай сөз? Койчу сен, оозуңду жапчы. Бала деген баладай, тантыбачы. Эшикке чыксына. Эшек. Сендей кезде мен ант эделем, ушул сөздү айтпаңыздар. Мен сендей кезде ант эделем деп. Адам деле оргойсуң го сен. Атаң тарткан, апаң тарткан ушул сөздөрдүн баардыгы баланы мокотуп койгон. Ошон үчүн балдар эч проблема эмес. Кантип ошону кайтарып аласыз айтып берейинби? Комнатага жалгыз калгыла. Баары чыгып келсин, жалгыз бол. Бирок ал күзгү бар комната болсун. Күзгүнүн алдында тур. Ана биринчи сөзү ушул болсун. Ты краш дегиле. Я тебя обожаю деп турган. Сен айтып койдуңчу. Башта өзүңөргө айтар, алтынын бери экен, сен бактырсың, красавчысың, успешныйсың, келечегиң кең. Сенин бардыгы сүйөт. Сени Анжелина Джоли да сүйүп калат. Кыздар болсо, бул кыз просто сени көрө эле көрсө, Кореядан көчүп келе алмак деп айтты. Мен чындап айтып атам, тамашасы жок. Неге баары бир экен, кимден сөз угат, өзүңөн угабы, башка бирөөдөн угабы, айткан сөзгө ишенет экен, ошого жараша иштей баштайт. Ошон үчүн эжекелер,
Эки алар, беш алар деп бөлүп, беш аларды жакшы көрбөңүздөр. Алла таала билет кимден сый көрөсүз, эки аларданбы, беш алардан. Бул жерде алган алтын сертификаты, алган беши, олимпиададан жеңгени, математикадагы ийгиликтери, анын баары бекер. Эртеге бүтүп кеткенден кийин сен менен учурашпайбыз. Ошон үчүн алардын сүрөтүн илип коесуң, биздин сыймыгыбыз деп. Сүрөтүн көргөндөн көрө өзүң көрсөтүп турган балдар тарбиялаңыз. Бүткөндөн кийин деген эжеке жакшысызбы, амансызбы? Ичине белек алып келдим эле. Майрамыңыз менен эжеке баягындай бир балалык кылдым, кечирип коюңузчу. Не кызмат бар деген балдар болсо, мына ошол бакытта. Анан айдар, мен тилегим ушул, бата алгылачы. Эң ийгиликтин кыска жолу ушул. Бата ала бер, келечегиңге болот. Кызматын кыла бер. Анчалык журушуп койсоң, эжекелер айрым балдарга жаман билсе да эки койбойт. Билесиңби эмнеге? Адеби жакшы ошол. Уялча, сүйүрмат, көзү мынтип бажырайып турат. Эки коеюн деп алды эле, күндү карасаң 4 койгон болосуң. Ошон үчүн илимден мурда адеп керек. Адеп деген ушундай, укташтын да адеби бар, тамак жештин да адеби бар. Азыр эмне? Тамак жегенде телефон карайсың, бул өтө чоң адепсиз. Айланайын, сага жасап берген апаңды сыйлап айтасың. Кийин үйлөнгөндөн кийин аялыңдын көзүнчө тамак жеп атып телефон караган, укпаганды укпаласың. Аял да байкуш, үйөм жасады, жейсиң деп ат души жасады, чайга чакырды, анан сен туруп алып. Айланайын, ушул антип болсун. Сен жок дегенде жасаган адамдын менетин сыйла. Чын жүрөктөн. Аз убакыт отурсаң да чын жүрөктөн. Биз балдар менен 2-3 саат отурабыз, бала карагыш болуп. Бирок ошонун көпчүлүгү телефон, телевизор бирден болсо мектен анан. Андан көрө 30 мүнөт болуп, бирок ат диши отуруп ошол балага аябай пайдалуу. Ошон үчүн ат души деген сөз бекер сөз эмес берекелер. Эми акырын жыйынтыктайлы. Бир күнү бул дүйнөдөн баарыбыз кетебиз. Мен алмаштырып, орун алмашабыз деп бекер айткан жокмун. Мына алдыңкы апаларды көрүп атасыздар. Ушакка сиздер да жыласыздар. Анан дагы жылып отуруп, аркан караңыздарчы. Мен Сабира Гумишалиеванын батасын алганмын. Мен Жамал Сейдакматованын батасын алганмын. Азиз Мурадилаев экөөбүз ушундай долбоор боюнча мен аны нарынга алып барып келгенмин. Кыргызбай Абдыкадыров менин жердешим болот. Караңыздар, Токтосун түбүндөгү кандай адам эле. Сүйгөнкул Чокморов азыр жердин астында бир түшкөндөн жердин үстүнө карашпай. Ушулардын баардыгы өтүп кетти. Биз да кетебиз. Жаш кетет адам, кары кетет. Өлгөндө кезек жок, төрөлгөндө кезек бар. Биринчи чоң эне, андан кийин апа, андан кийин небере. Өлгөндө андай кезек жок. Ошон үчүн кыргыз бекер айтпайт. Атам кетирсе дедирсин, ботом бедирбесин деп. Мен эмнеге муну айтып атам? Эгерде өлүмдү ойлобосоң, өмүрдүн кадырын билбейсиң. Пландабайсың, балдарым. Өмүр шойдон жүрө бербейт, эртең эле арылып келет, жаштык жашырынып кетет. Ошондо өкүнүп калба. Ата-энелер эмнеге оку деп атат? Эмнеге максатыңа жет деп атат? Эмнеге аракет кыл? Эмнеге телефон караба деп атат? Өкүнүп калба, аркаңда из калбай кетип калба балык окшоп. Балык сүзүп кетет, изи жок аркасында. Куш учуп кетти, аркасында изи жок. Анан өмүрдө эчтеке кылгандан аркасында из калбайт. Максаты жок эле жүрө бербей эле, Нуриет бекер айткан жок баягы насаат. Балдарым, максатты тапкыла, күн сайын максатка жакындагыла. Ошондо максат сени эрте жаткызат, эрте тургузат. Ошондо максат телефондон сени алыстатат. Телефонго жакындабаштын жолун айтып берейинби? Айтып берейинби? Давай 5 сомдо токтогула. Эжеке бекер айтсаң укпайт азыр. Акчасын төлөгөндөн кийин ошондо кат экен да. Давай токтогула бересиңерби? Эшикке балдар койгула, мына 15 класстардын баарына. Мына кетедер. 5 сом эмес, 5000 өзүңөр кут болсун. Бир жөнөкөй техника бар да, муну Джеймс Клир деген адам жазган. Экзаменге даярдап атканда эң чоң душманың телефон экен. Сабакта дагы эң чоң душманың телефон экен. Телефонго бир эле мынтип карап, кайра сабакка келгичекте 17 мүнөт убакыт кетет экен. Кайра өзүңө келгичекте ой 17 мүнөт кетет. Өмүрүң кетип атат. Ошон үчүн оюрдан жакшы алам десең телефонду аз кара. Телефонду аз караштын бир техникасын айтып берейин. Өзүңдүн шеригиң бар, апаң бар, бир тууганың бар, досуң бар. Ошол сенин Инстаграмың, ТикТогуңдун паролун билчи. Айтып кой, мен экзаменге даярдана баштадым. Паролду өзгөртүп койчу, мен телефонду деп берип кой. Мен сурасам дагы бербегин деп айт 3 күнгө чейин. Анан баягы кумарың кармап, эми телефонду кармай десең ачылбайт, бер десең бербейт, анан окуй баштайт экенсиң. Анан 3 күндөн кийин өткөнсүң, телефонду жок, жашоо кызык жашоо деп. Ана ушул техника бар. 1000 сомдон төлөгүлө, макулбу? Эми эң айрымды айтарым. Барыз өлөбүз. Эчтеке албай кетебиз. Бир падышанын окуясын айтып бер, ошо менен бүтүрөт. Бир падыша өлөрүндө ушундай кыйын падыша экен. Трамптан да кыйын падыша экен, Путинден да кыйын падыша экен.
Бирок өйлөрүндө өзүнүн вазирин чакырып айткан экен. Мен өлгөндө мүрзөгө чейин мени эң мыкты дарыгерлер көтөрүп барсын деген. Эң мыкты дарыгерлер көтөрүп барсын. Бул бир. Экинчиден бир колумду кепинден чыгарып койгула деген. Көмгөнгө чейин. Анан көмөрдө ороп туруп кабырга саласыңар деген. Көчөдө көтөрүп баратканда бир колум чыгып көрсөтүп берген экен. Үчүнчүсү ушунча байлык топтодум, ушунча акча топтодум, арткамдан адамдар ошону чачып кетсин деген. Анан макул кылабыз деп вазирлердин бирөөсү, бирок уялат сурайт. Бирок мунун сыры эмнеде дегенде падыша айткан экен. Мен деген дарыгерлердин көтөрүп барганынан эл билсин, өлүмүң келгенде дарыгерлер сени сактай албайт. Бул ажал бар нерсе. Экинчиден колумду бош чыгарып баратканым, ушунча нерсени мыкчыдым, байлык меники эле, бийлик меники эле, дүйнө меники эле. Бирок ошолордун бирин албай кетип атам деген. Ошону көрсүн. Үчүнчүдөн мен топтогон байлыктарды чачып кет дегеним, ал алып кете албайт экенмин. Бүт аркамдагы башка эле бирөөлөрдүн колунда калат экен. Ошолор үчүн жашап турмун ошо дейт. Ошол үчүн ким байлык топтосо, бул өзү үчүн жашабайт, башка эле бирөө үчүн жашаган. Эң өлүш кыйын кимдер экен? Билесиздер, байлар экен да, ушунча дүйнөм калып калабы деп кыйналат экен да. Ошон үчүн балдарым, илим топтойлу, билим топтойлу, ыйман топтойлу. Сен менен акыратка кете турган эмне? Жакшы амалым. Садага бердиңби? Суук ошака кет, ошакта сени тосуп алат. Атаны сыйладым, атаны сыйладым, ошолордун батасы тияктан тосуп алат. Ал колуңду кармап кетпей турган нерсе эмес. Ал жака кет да, сени тосуп алат. Кадырың тиги дүйнөдө көтөрүлүп атпайбы? Бул дүйнөдө да көтөрүлүп атат. Бирөөнүн батасын алдым, жакшы билим алдым, ошо билимиңди бердим, мунусу аябай чоң. Ошон үчүн атайын топтолгондорго чоң рахмат. Мен апаларга ыраазы болдум. Аскаттай баланы тарбиялаган апа сизге чоң рахмат. Ордуңузда бир туруп калыңыз. Абдулазиз кане? Абдулазиз ушулайында болобу? Абдулазиз апасы келдиби? Келбеди. Абдулазизге да чоң рахмат. Ушул мектептен бүткөн балдар. Эгер сен чыксаң, мен сени мактабайм. Сени тарбиялаган апаңды, сени окуткан мугалимиңди, сендей азаматтык таптаган элиңди, жериңди мактайм. Жерге сал, жерге тал силерге чоң рахмат. Анан балдарды адилеттүүлүк качан керек? Бир жака эриштигенде да адилеттүүлүк керек. Бирөөнүн улам эриштире берсем, мен Нургузду жамандап өтө алам жагым. Нургуз деген карындашым бар го, ушундай да деле ушун апам мен төрөдүм, төрөбөй эле койбойт белем дейт. Далай жолу уруштуп, апам атама деле сөз кылдым. Сен чоңсуң го дегенчи, бирок күнөөң бар Нургуз деп айтат. Айтат элем, ушу менен урушпай каласың десе, жок, никогда дейт экен. Өмүрүм өткөнчө номер 1 душман ушу деп айтат. Бирок өткөндө шайлоодо бесплатно иштетет. Өткөндө бир айтат, биз бир туугандар кичинекей кыздар берип атат. Биз бир туугандар уруша беребиз, эмне кылабыз? Жөн кой, уруша бергиле деп, ал өтүп кетет. Азыр Нургуз менен урушкан ошол күндөрдө сагынам. Көрсө урушуунун да жакшысы бар экен. Неге Нургуз ара, неге союң сүйлөйт? Анткени мен менен урушуп ара турулган. Дарт десек, баре деп жүрүп, ушундай ара турулуп кеткен. Мен дагы Нургуз менен айтып жүрүп, Тикебаев менен дебатка чыкпадым. Ошон үчүн берекелер мен аягында айтаган. Бүгүн барабыз. Апалар бар го? Ошо апанын колун кармап, бешиңге тийгизебиз. Балдар түшүндүңөрбү? Султан Сулайман апасынын колун өпкөнүн көрдүңөрбү эле? Улураак апа болсо мен көрсөтүп берет элем. Мен айтканды кылып калгыла. Эгер ким апасынын колунан өппөсө, атасынын колунан өппөсө, бир учур келет, өбөйүм дейт. Атасы жок. Мына атасы жоктордун апасы жоктордон сурагыла. Апаке деберкилейин дейт, апасы жок. Апа деген атты телефондон өчүрө албай жүргөндөр бар канча жылдан бери. Апасы өтүп кеткен. Ушундай чоң бакыт маңдайыңда турат, коркоңдоп, каяша айтып, тилин албай жинде тийип атасың. Берекелерим, баргыла да батасын алгыла. Апа менен ата капа болсо, эки дүйнөм күйүп кетет экен. Ата менен апа ыраазы болсо, бул дүйнөдө ийгилик эчтесиң, акыретте ийгилик эчтесиң. Ошон үчүн кызматын кылып калгыла, каяша айтпагыла. Массажда акча таап эле атама кызмат кылам деген бул туура эмес. Апама кызмат кылам деген туура эмес. Толтура. Тамагын алып келип бер, үйдү жинай кой, бирдеме десе көңүлүн көтөрүп кой, комплимент айт, кошомат кыл. Эки адамга кошомат кылыш керек. Бири ким? Ата менен апа, экинчи мугалимдер, устаттар. Президентке, айыл өкмөтүнө, акимге кошомат кылган туура эмес. Көңүлүн көтөр, ошол алган бата. Анан кайтар дүйнө деп кой. Жакшы кылсаң өзүңө, жаман кылсаң өзүңө, өйдө карап түкүрсөң кайрат чөт өзүңө деп кой. Атага, апага кылган мамилең балаңдан сөзсүз кайтат. Өткөндө мен бирдикени айта коеюн деп, апам туура эмес үчүн мага бир таанып калды. Мен көптөн бери ишенесиңер. Апам бирдекеге ачуусу келип калды, мындай оңойлук менен жазылбагыдай ачуусу келди да, мен андай болду деп болчумун апам менен өмүр бою.
бирок машина айдап барат деп коркуп аттым де Кудай. Апам капы болуп жүрөт, авария болуп кетипсем экен деп ойлоп келип атат, билесиздер ушул. Бирдеке ичип туура эмес ичип алып, отравление болуп калбасам экен. Кудай, кол болуп кайрылып калбаса экен, жолдо бир жыгылып кырсыкка түшүп болбосом экен. Ападан көңүл ооругандайчы ушундай нерселер болот экен. Ошон үчүн балдар көңүлдү ала бергиле. Ким эжекелерди капа кылса, агайларды капа кылса, кайшы айтып алса, келип кечирим сурап койгула, бүгүндөн калбагыла. Ушундай жүрөгү үчүн анан жолун ачылат. Ким балдардын жакшы билим алышын кааласа, эч качан мугалимин жамандабайт. Эч качан мектебин жамандабайт. Анан дагы бир нерсе айтат элем. Эгерде бакта, бул жакта кайналуу көп өсөт экен, кайналуудан эгерде сен түшүм күтсөң, шагын сындырба керек. Бирок мугалимден билим күтсөң, анын көңүлүн сындырба керек. Мугалимдин жүрөгүн ортуп койсоң болду, жүрөгүн жаап коет, сага 2 да койбойт, 1 да койбойт, 5 да койбойт, просто билимин сага бербей коет да. Өлүп кетсем, эмне болсо ошо болсун, аксынын башы жошо болсун деп коет. Ошого жеткирбегиле балдар. Силер да биздин уракка келесиңер. Эмнеге келип атабыз? Мен бул жакта билимдүү болсундан мурда дагы адам болсун. Азыр адам кепиндеги айвандар толтура көрүп атасыздар. Кантип өлтүрүп атат, кантип аялдарын өлтүрүп чейин барып атат, көрүп атасыздар да. Ошон үчүнчү бул дене башка экен, ыйман башка экен. Иштоңдой. Мугалимдер да көбүнчө сырттагы жетишкендиктер. Жакшытага кийинет, беш алат, олимпиадага катышат, спорт менен машыгат. Бул сырткы жетишкендиктер экен, бирок ичин карайлы да. Ичинде ыйманы кандай, адеби кандай, ою кандай, пикири кандай. Ошон үчүн балдардын 4 каналы бар. Көз менен да жакшы нерсе көрсүн, арам нерсе көрбөсүн. Балдар телефондорду карап атасыңар. Өзүңөрдөн көргүлө. Жаман нерсени көрсөңөр, каймет начарлайт. Эркектердин эркектик кубаты кетет, жүзүнөн нуру кетет. Ошон үчүн жаман нерселерди көрбөгүлө. Ушак укпагыла, жаман сөздөрдү укпагыла балдар. Бул өтө маанилүү нерсе. Ал үчүн өзүңдүн напсиңди жең. Дагы бир нерсе бар. Бирөөнү көрүп таасирленбе. Кудай иман берсин. Биз өлгөндөн кийин аркабызда, атыбызда тапып ала тургандай урпак берсин. Атаң айтам, апаң айтам деп коркутпагыла. Балаң 200 кылып коет. Себеби ата бар жерде башка, апа бар жерде башкача болуп калат. Ата жок жерде башкача болуп калат. Ошон үчүн жаш кезден баштап эле балам Кудай карап турат дегенди айта бергиле. Ата десе сүйүнбө, Алла десе сүйүн деп алдыр айтса мен түшүнбөйт элем, мен түшүнүп атпаймынбы? Алла деле карап турат, Москвага барсаң деле карап турат, бузулуп ал жакка жүргөндө. Эч ким көрбөйт, эч ким билбейт беле, анан билгенди жасай бербе. Балдар азыр бойго жетип турасыңар, кыздарды кумар менен карабагыла. Анткени менде да кыздар бар. Кыздардын чоңойгонсунан ойлонуп баратам. Бирөө жарым ошондой караса, мен ал баланы кечирбейм. Эгерде сен бүгүн ошондой карасаң, сенин кызыңа да бир ошондой карайт. Кайтар дүйнө деген ошол болот. Апаң ошондой карайт, эжең ошондой карайт, тайжең ошондой карайт. Ошон үчүн кыздарга мындай таза ниет менен карап. Карабай эле койгула. Караган сайын оюн бузда. Жерде эле карап жүргүлө, макулбу? Чоң рахмат. Кудай өлөсүн. Япон керемет нерсе. Мен Японияда 2 жыл окугам. Япондордун жакшы жактарын жазып келгем. Бул китепке Ишембай Абдыразаков баш сөз жазды. Тынчтыкбек Чоро деген өзүнүн пикирин билдирген. Кечиресиздер, Кыяз Молдо Касымов деген, Абдыкерим Ораков, Мамат Сабыров, Самат Тоялиевдер пикирлери билдирген. Бул бир. Экинчиси Нурлуу толкундар деген китеби. Бул ыр жыйнагы. Поэзияга кызыккандар барбы? Ичинде сүйүү жөнүндө аябай көп. Аны ойлобогул агай 50-ге чыкканда сүйүүнү эмнеге жазып калган деп. 25 жашка чейин кырларын жазган. Ошолорду топтоп Нурлуу толкундар деп. Баш сөздү ким жазган? Кичилер барбы? Кичилерден ким бар? Сүйүнбай Эралиев жазган баш сөздү. Кыргыздын залкар акыны. Анан ичинде сүйүү жөндөрлөрдү окуп алып аялым сурай берет. Кимге арнадыңыз эле? Анан сага деп айтайын десем, алда датасын жазып коюп турмун. Бир сүйүү жөндөр аялыма жаап калып, кимге арнадыңыз эле дегенден сага деп көңүл көтөрүп коюм десем, анын түбүндөгү датаны карасам, ошол мезгилде менин аялым 3 карак чыккан экен. Ошон үчүн ким ыр жазса, датасын койбой жазгыла. Бул бир. Экинчиден Айнурам, Гүлнурам деп атын жазбагыла. Менин сулуумду жаза бергиле, любойн айтып бересиң сага деп. Эми бул жалганчылык эмес, анткени аялдын көңүлүн ортканда эмне? Чындап эле никеден кийин гана сүйүү келет. Ага чейин баардыгы ритуал. Чындап эле никеге чейин жасам болот. Мисалы кыздар кафеге барса, эмне жейсиң десе, менса по-французски дейт го. Же ушундай кыздар көп эле, манты жейм дегендер. Баардыгынан атайын түбүндөгүнү калтырып коет. Үйлөнгөндөн кийин манты жейм деп элек. Мендер эмне? Жаңыдан үйлөнгөндө кыйын жаш эле, бизде деле кыйынчылык жакшы эле көрдүк.
Анан эми аялым жебей койсо жесиң жебейсиңби? Мен жеп коем. Мына ошол сүйүү да, жасалмасы жок. Как она есть. Так, анан есіне кайткан Роза. Мектептеги сүйгөн классташына жолугам деп баратып аварияга түшүп болгон чоң жөнүндө да, бул ой болгон. Үйлөнгөндөн кийин ошентип коюп коет. Аварияга түшүп болду, бул кырсык, бирок андан да чоң кырсыктан аман калды. Эмне? Үйгүлөсүп кеткен. Алыкка жеткирген жок. Ошон үчүн муну бакыт бул сүйгөдө жетмес, жеткенин сүйүү деген. Эпиграф менен баштаган антраман. Мында да классташтардын сүйүүсү бар. Азыркы классташтар көп эле сүйүшө бербегиле да, баары бир сен сүйгөн кыз сени жеңил. Чын айтып атам, азыр сен китепти сүй, билимди сүй, бекерли бар болуп атасың. Акчаны алдырасың, роза гүлдөргө кетип, подарокторго кетип, башында 1-2 күн роман, 3-чү күндөн баштап проблема. Анткени туулган күнү 2-12-де не жазбай койдуң, ошо да проблема. Неге сен мындай романтикалык белек бербейсиң, элди карабайсыңбы, фонтанга барбайсың, жалабыңга барып бер, ошентип отуруп чачың агарып кетет. Андан көрө китепти сүй, билимди сүй, анан үйүнө турган сериалдарды өзү жакшы көрүп чыккан. Ошол үчүн Сирена менен Лираны менден сурап алган, макулбу? Окуп алгандан кийин. Чубак ажеке жакшыроо китеп болчу. Аягында Чубак ажекенин айткан сөзү бар. Бул жакта Азиянын арстаны. Акыркысы ушул. Бул жок да азыр. Албай калдым. Ошол үчүн аны бир гана сенсиң деген китебим калбай калыптыр. Андан кийин мен атам тапым деген китебим калбай калды. Ушуну айтпай эле коеюн. Ана берке. Ислам китеби берчи. Берчи ислам китеби. Сырттабы? Аппер. Эмне үчүн Азиянын арстаны деп атаган билесиздерби? Анда Аскат окшоп айтайын, аягын өзүңөр таап алып. Элибиздин ачык болсун асманы, таңазалуу болсун дастаны. Туркия Азиянын карышкыры, Сингапур Азиянын жолборсу, Кыргызстан Азиянын арстаны. Арстанды чимде? Арстанды айтыш керек да. Арстаны эмес. Арстану деп. Элибиздин ачык болсун асманы, таңазалуу болсун дастаны. Туркия Азиянын карышкыры, Кыргызстан Азиянын арстаны. Башка кеп. Чөнчү бирдекен айтканда эмне үчүн биздин балдар тартына карасаң, арстаны уштан окушат да бирдеме дебесем да каташып калбасын депчи. Себеби булар кичинекейинен корктуп койгонбуз, мындай кызылчаны кармап алабыз. Бирок кыйналып үйдөн сонун бирдеке тартып келсе, жазып келсе дагы, только кызыл менен катасын таба алсам мен. Бечара баягы кыз тазды көргөндөн баланын түкө чыккан. Финляндияда жакшылышка менен жакшы жактарын табат. Мына логикаң жак, мына композицияң окumuş, мына теманы жакшы түшүнүпсүң, мына идея менде да жок эле. Ошон үчүн балдарды жакшы жактарын издей берели. Физикадан алып баары чыкпайт, бекерден кыйналбайт, зато ал адабияттан жакшы. Анча-мынча жооп бере албай калса, балдарды катуу урушпаңыздар. Үйдө атасы менен апасы урушуп кеткен күнү бала окуй албайт. Ошон үчүн балага эң жакшы тарбия эмне? Ата менен апанын ортосундагы сүйүү. Билесиң, Америкада урушарда дагы балдарды чыгып турасың арбайда. Атаңар эсте чогуу алып чыккандан баштайт. А биздечи баланы карабайсың. Караңар да, силердин көзүңөрчө апаңарды жаным мен сени сүйөм деген атаны утканыңар барбы? Мына көрүп атсаң. Кудайга шүкүр бар экен. Ал уятта баланын көзүнчө, бирок баланын көзүнчө сүйөм деген уялганда, баланын көзүнчө аялым. Ошол кыз деле, кийин күйөөм мени сөксө нормально эле нерсе экен деп. Ошон үчүн керекелери бул Азиянын арстаны деген жол бошотулат. Кыргызстан жөнүндө, Сирия Балкан жөнүндө, Аскаттай, кандай биздин азаматыбыз. Берки жигит. Аякта Азиз атылат. Ошондо исламдай. Мына Абдулазизге кол чапып койгулачы. Эми болсо, мына бул скромный жигит. Өзү качадан болот эле. Падышадан да болот экен, пачадан болбойт. Ушул падышадан болот экен. Ушул китебин бет-начарына мен да баргам. Дүйнөнү өзгөрткөн ислам данышмандары. Эланын арасында бир кыргыз жок. Кыргыз качан кошулат? Эми кошулуш керек, кошулуш үчүн окуш керек. Былай ушул жерге кошулгандардын арасында ушул мектептен бирөө экөө болсун сөз. Кана батагын болчу. Ушул китеп дагы келди. Сонун китеп. Окугула, окуганды амал кылгыла, амалдан баштарга айтып бергиле. Кудай колдосун, коргосун, жолдосун, жаратканым жар болсун, көкүрөктө намыс менен ар болсун. Кыргызстаным аксым, анын ичинде жерге талымдагы бар болсун. Рахмат. Bir kitep görüp koyunca, bir kitep görüp koyunca atalardan biri geldi mi? Var mı ki? Barsanız atalar uyanıp oturup ne tur almayçı. Bunlar da oşunda yokuşlarda buluyor da korkuyor. Men daima
бала көтөрүп келген апаларга берет. Бирок кийинки мезгилдерде карасак, аталар келбейт экен ушундай жыйынга. Аталар келбеген үчүн апалар көбүрөөк келип бүгүн болуп кетип атларды тоготпой баштады. Ошон үчүн атанын келгени өтө маанилүү. Мына мисалы апа 10 жол келгенден көрө ушундай жыйынга ата бир жол келсечи бала жаман сүйүнөт. Кичинекейимде билбейм, мамам титаңдай уруп калчу эле эсимде жок. Атам бир жыл урган дагы эле кечирип койчу. Баламызды эч качан урбаңыз. Макулбу? Бирок ушул китепти окуңуз, мен азыр батамды берем, апага айткандай. Арасынан бир тандап кел. Ушкан пайда. Таштап коюп туруңуз. Бериңиз кимде? Атыңыз ким? Самат. Самат. Тандадыңызбы? О, арыстан жигит, арыстан тандайт. Өзүң кармапсыз эле. Мына Саматка жашыңыз канчада? 20? Жашыңыз канчада? 47. Менден 2 жаш кичүү экенсиз. Так, автор. Аллах оомат, дөөлөт, береке берсин. Маданиеттигин кабар мындайшы керек. Бул бата сизге берилди. Бирок окубай койсоңуз тескери иштеп калсаңыз мүмкүн дейм. Бирок окуңуз, балдарга окуңуз, Кудай болбосун. Ушундай акылар көп болсун. Анан калган китептерди тияктан алсаңыздар, аягында кол коюп берейин. Макулбу? Кайрадан ээси келсе бесин бер деп. Азаматым бир уюштурган балдар орнуңдан туруп койгулачы, бияка келгилечи бар. Мен. Кел. Кана солдаттарды алып келгилечи. Gel buna.